Кыргыз Тайм каналына катталып, эң туура жолду тандадыңыз. Анткени биздин каналда укпаганды угасыз. Видеодо Эгер ушундай берене бар экенин билсем, оштун оосун айтпайт болчумун дейт Сыдыман. Сыдыман каймана аты менен белгилүү болгон блогер Элмир Сыдымановдун социалдык тармакта хейтерлер тууралуу айткан билдирүүсү коомчулуктун нааразычылыгын жараткан. 17 февраль күнү ал Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн экстремизм жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматы тарабынан 313 берененин расалык, этникалык, улуттук, диний жана аймактар аралык кастыкты козутуу беренесинин негизинде кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. 18 февралда блогердин баш коргоо чарасы каралып, ал 2 айга камакка алынган болчу. Блогердин апасы Махабат Молдомусаева 21 февралда президентке кайрылуу кат жасаган. Анда Махабат айым баласына эскертүүдө эле жетиштүү болмок экенин айткан. Катты өзгөртүүсүз сунуштайбыз. Урматтуу Сооронбай Шарипович, сизден башка кайрылчу арга жок калды. Биринчиден, сиздердин алдыңыздарда, жалпы кыргыз элинин алдында мен эне катары кечирим сурайм. Сизге кайрылуумдун себеби баламдын соттук ишине адилеттүү көзөмөл жүргүзүп коюңузду өтүнөм. Мен Элмир Сыдымановдун жалгыз бой апасы болом. Балам Инстаграмда Сыдыман деп катталып, блогерлик иш алып барчу. Анын блогерлик менен алектенүүсүн мен такыр туура көрбөйм. Балам катуу жаңылып алды. Ал жаштыгы менен өзүнүн эмоциясына ээ боло албай, анын баракчасына катталган хейтерлердин сөгүнгөн комментарийлерине жооп берем деп туура эмес сөздөрдү сүйлөп алган. Балам ошол эле күнү сөздөрү хейтерлерге даректелгенин, жалпы түштүк элин эмес экенин тактап, кечирим сураган. Эми Элмир кылмыш кодексинин 313 беренеси менен шектелип, 7 жылга эркинен ажырашы мүмкүн деп жатышат. Видеону көрдүм. Сөгүнүптүр, өз оюн айтыптыр. Бирок эч кимди аймактык кастыкты жаратууга үгүттөбөптүр. Балама болгону түшүндүрүү иштери жетиштүү. Менин акыбалымды түшүнүңүз, эненин жүрөгүн эске алыңыз. Элмир үйдүн улуусу жана анын кичинекей бөбөктөрү бар. Сураштырсаңыз тез ынанасыз. Биздин жашоо шарт өтө оор. Элмир өзү жаш бала болгону менен биздин үй бүлөнү камсыз кылган жалгыз ушул бала. Балам кичипейил. Өзүнүн жардамын аябаган саламы түз адам. Айтмакчы, балама издөө салынганын милиционерлер бизге айткан эмес. Балам Алматыда болчу. Үйгө укук коргоочулар келишип, балаңыз бизге жолугуп кетсин деп эле билдирген. Балама өздөрү дагы телефон чалышып, 17 февралда келдешиптер. 17 февралда Элмир Бишкекке өзү келди. Анан ошол күнү милиция бөлүмүнө балдар менен чогуу барып, ал жерден аны алып калышыптыр. Тергөөгө эч тоскоолдук жараткан жок. Эртеси 18 февралда Элмирди кое бербестен 2 айга камап коюшту. Баламдан башка менин таянар кишим жок. Мен анда-санда ашпозчу болуп иштейт элем. Эми жумуштан дагы айрылдым. Азыр мен сыртка чыга албай калдым. Элдин бетин карай албай калдым. 3 балам тең февралдын башынан бери кооптонуп мектепке барыша элек. Балам адам өлтүргөн жок, уурлук кылган жок. Эч бир адамдын ден соолугуна зыян келтирген жок. Анын айткан сөздөрүндө эч кимди касташууга дагы чакыруу болгон жок. Болгону өз оюн сөгүнүү сөздөр менен айтты. Эфирден сөгүнгөндүгү үчүн 7 жылга соттоо бул өтө адилетсиздик. Элмирдин эки жакты бөлөйүн деген такыр ою жок. Мен өзүм Жалал Абад облусунун Каракөл шаарынан болом. Мен дагы түштүктүкмүн. Муну менен Элмирдин элди экиге бөлөйүн деген ою болгон эмес экенин баса белгилеймин. Сизден терең өтүнөөрүм, эне жүрөгүн эске алып, биздин оор турмуш шартты эске алып, Элмирге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү гана жетиштүү экенин эске алып, баламдын соттук ишине катардагы жарандын үнүн уккан Айкөл эл башчы катары адилеттүү көзөмөл жүргүзүп коюңузду терең өтүнөм деп жазган кайрылуусунда. Мындан тышкары блогердин апасы акыйкатчыга, жогорку кеңештин депутаттарына жана укук коргоо органдарына дагы ушул эле кат менен кайрылган болчу. Андан соң камалып кетсем үй бүлөмө жардам берип койгула деп блогер Сыдыман окуя кандай болгонун жана азыркы абалын айтып берген. Мен видеодо болгону менин энеме, карындашыма асылып, жаман сөз жазгандарга гана жооп бергем. Ачык айтканда эмоциямды башкара албай сөгүнгөм. Аны моюнга алам. Бирок мен Ош, Нарын, Талас, Бишкек деп бөлүп жаруу оюмна да келген эмес. Менин ошол билдирүүм аркылуу бирөө жарым жабыр тарткан да жок. Ал видеону башкалар кесип алышып, коомчулукка таратып башташты. Ал тургай ырчылар дагы видеолор менен бөлүшүп башташты. Аларга жаман нерсе болуп кетпесин деп жаза баштадым. Бирок колуң менен кылганды мойнуң менен тарт дегендей кылышты. Мен ал учурда милициядан, мыйзамдан корккон эмесмин. Коомчулуктун пикиринен көчөгө баса албай каламбы деп коркком. Андан кийин эле Ички иштер министрлиги УКМК тарабынан үйгө чакыруулар келе баштады. Ал тургай үй бүлөмө дагы коркутуулар болуп баштады. Анда мен Алматы шаарында жүргөм. Анан өзүм эле колго түшүп берейин дегенди ойлонуп,
чек арадан өзүм эле кармалдым. Ал жерде мени Ички иштер министрлигинин кызматкерлери, сыртта УКМКнын кызматкерлери күтүп турушту. Ал жерде эки кызмат меники, сеники деп талашты окшойт. Акыры Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери мени алып кетишти. Буга чейин УКМКнын кызматкерлери келесиң, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, кечирим сурап, балким айып төлөп кетесиң дегендей кылышкан. Бирок мени Ички иштер министрлигинин кызматкерлери 313-беринени коюп, убактылуу кармоочу жайга киргизишти. Анан эле баш коргоо чарам каралып, 2 айга камалдым. Мамлекеттик жактоочу эч кандай жардам берген жок. Өзүм дагы бул 2-3 күндүк окуя. Баары ордуна келет. Кайра Алматыга кетем деп ойлодум. Ал тургай үй бүлөдөгү ызы чууда токтойт деген үмүттө болдум. Анан эле камалдым. Же эч нерсе билбейм, же эч нерсем жок. Анан энем чуркап кайрылуу жасап, өлкө башчыбызга дагы кайрылды. Ошол адамдын жардамы тийдиби билбейм, мен үй камагына чыктым. Ошондо эми баары бүттү деп ойлосом, көрсө сот деген нерсе бар турбайбы? Мен мыйзам сот деген нерсе боюнча түшүнүгүм жок болчу. Учурда соттук отурум өтүүдө. Тактап айтканда кооптуу боло баштады. Менин видеомдун толук вариантын сот көргөн жок. Башында менин сөздөрүмө жасалган лингвистикалык экспертиза мени күнөөлүү деп таап чыкты. Ал эми кайра биз толук видеону көрүп, кайра экспертиза кылууну соттон өтүнсөк, алар канааттандыруусуз калтырды. Азыр карантинге байланыштуу досторум, мени колдойм деген адамдар сотко кире алышпай жатат. Болбосо сот ачык. Менин сотторго деле доом жок. Алар деле өз ишин аткарып жатышат. Мен деле ыплас сөздөрдү айтканым үчүн күндө өкүнөм. Мен Ош облусунун тургундарын кантип жамандайм? Энем ошол жактан, досторум бар. Тайекелерим ошол жактан болуп жатса, болгону мени сөккөн чектелүү гана адамдарга жооп бергем. Азыр мамлекеттик айыптоочу мага 6 жыл сурап жатат. Мен корко баштадым. Себеби үй бүлөмө жардам берип, каралашкан менден башка адам жок. Эми гана чоңоюп келе жатканда ушундай иш болуп, камалып кетсем кандай болот деген ойлор мени жеп жатат. Үйдө апам кан басымы көтөрүлүп, ооруп жатат. Ар бир сотто ар кайсыны уга берип, ооруп калды. Бөбөктөрүм дагы мени эмне болуп кетет деп ойлонуп отурушат. Менин жашоо шартым оор эле, аны деле көргөзөм. Азыр жактоочуга ар кимден карыздап акча таап берип жатабыз. Мага жардам берген эч ким жок. А мен аларга эмнемди берем? Бардыгын өзүбүз кылып келе жатабыз. Балким бул менин акыркы кайрылуумдур. Камалып кетсем үй бүлөмө жардам берип койгула. Кийинки отурумда сот чечим чыгарса, балким соттолуп кететтирмин. Азыр адилеттүүлүккө гана ишенип отурам. Мен сөгүнгөнүмдү гана мойнума алгам. Инстаграмдагы кыйын болгон бала бул менин образым гана. Тилим менен кылганымды мойнунга алам. Азыр дагы адилеттүү чечим күтөм. Ошондуктан башка дагы блогерлер ар бир сөзүңөрдү ойлонуп сүйлөгүлө. Мен ушундай берене бар экенин билсем, Оштун оосун дагы сүйлөбөйт болчумун деп билдирет блогер. Сыдыман кайманы аты менен белгилүү болгон блогер Элмир Сыдымановдун социалдык тармакта хейтерлер тууралуу айткан билдирүүсү коомчулуктун нааразычылыгын жараткан. 17 февраль күнү ал Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн экстремизм жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматы тарабынан 313-берененин рассалык, этникалык, улуттук, диний жана аймактар аралык кастыктык козутуу беренесинин негизинде кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. 18 февралда блогердин баш коргоо чарасы каралып, ал 2 айга камакка алынган. Ал эми 28 февралда үй камагына чыгып, учурда соттук иши Октябрь райондук сотунда өтүүдө. Булак Супер KG сайты. Сыдыман деген блогер таанысызбы? Ошол жөнүндө кичине ой пикир айтып коесузбу? Кандай маанайда? Оштарды жамандады да ошол жөнүндө. Билбейсизби? Сиз билесизби? Жок. Билбейсизби? Сизчи? Сыдыман деген блогер жөнүндө. Сыдыман? Сиз билесизби? Жок. Такие телефоны, да, по-моему? Жок, Сыдыман деген инстаграмда блогер бар да. Оштуктарды жамандап койду да ошол жөнүндө. Оштуктарды жамандап? Оштуктарды. А, да? Да. Билесизби? Не деп? Грамотный эмес деп, э? Ошол жөнүндө кичине айтып берсеңиз. Ал негизи туура эмес, ошол бөлүп атпайбы ал жерденчи? Өзү бөлүнбөшүңүз керек. Үчтүк деп бөлүп аткан туура эмес да. Ал үчүн кечирим сураш керек. Качан бул жердик эмесмин? Үчтүк эмесмин, бирок кырсандыкмын, бирок негизи антип бөлбөш керек да. Туура эмес да. Рахмат. Сыдыман жөнүндө Сыдыман тамак.
Кыргыз Тайм каналына катталып, эң туура жолду тандадыңыз. Анткени биздин каналда укпаганды угасыз. Видеодо реклама жок. Ошондуктан лайк басып, каналга катталганды унутпаңыздар.